Профсоюздар Федерациясынын тегерегинде акыркы бир нече жылда чуу токтобой келет. Аталган мекеменин айрым кызматкерлери учурдагы төрагасы Мирбек Асанакуновдун кызматтан кетүүсүн талап кылып митингке чыгышып, сотко берип, жада калса президентке кайрылуу жазып, жол боюна да илип коюшкан. Алар Асанакуновду иштебей эле ичара интригаларды жүргүзүп, коррупциялык иштер менен алектенип жатат деп айыпташууда. Ошо искусственный банкротствого алып келип, анан ушуларды сатыш керек болуп атат да. Ошо мүлктөрдү, ошо баягы прямой өзүнүн бир туугандарына же өзүнө болбосту дагы бир косвенный, бир өзүнчө табылган адамдарга ошолордун баарын баягы сатып жок кылыш да, өзүнө приватташтырыш, мындай айтканда. Мындан сырткары Профсоюздар Федерациясынын мүчөлөрү Асанакуновдун бул тармакта тажрыйбасы жоктугун, жетекчиликке да мыйзамсыз келгендигин айтышат. 2 жыл мурун бизге келген төрага болуп шайланган төрагабыз Асанакунов Мирбек Аскерович бизге жалган маалыматтарды алып келип шайланып алыптыр. Алардын барысы кийин укук коргоо тергөө органдары аркылуу далилденди. Мына ошол маселени эртең карамакчыбыз. Мыйзамсыз шайланган да бул адам. Ал эми аталган Профсоюздар Федерациясынын төрагасы Мирбек Асанакунов ага коюлган дооматтарды четке кагууда. Анткени ал 10 жыл бою жүргүзүлбөгөн текшерүү иштерин бүт өлкө аймагы боюнча жүргүзө баштаганда, ага нааразычылыктар башталгандыгын айтат. Мен обвинять этип атпайбы, профсоюздун ишин билбейт, жакшы ишти алып барбайт деп. 2 жылда мени 2 айдан кийин эле сотко берип башташкан. Баягы туура эмес. Анда сотко берсечи, эмне үчүн единогласно мени уже ошол учурда суроо берип жеметишкен жок. Единогласно могу жерден алышкан. 2 жылдан бери соттош, мына бир круг айланып чыкты Верховныйга чейин. Анан эми баягы истести өзгөртүп туруп, башка истес кылып дагы эле ошол майсыл боюнча берип атат да. Кайра экинчи круг башталды эми сотко. Анан сотко барып атасың, анан ошондой состоянияда мен кандай ушул профсоюзду алып барарыңды да билбейсиң. Мына ушул токтобогон чуу боюнча эртең Профсоюздар Федерациясынын кеңешинин чогулушу болушу күтүлүүдө. Анда 30дай кеңештин мүчөлөрү маселенин күнгөй тескейин талкуулашмакчы. Эгер Асанакуновдун чындап эле ишке мыйзамсыз келгени, коррупциялык аракеттери тастыкталса, кеңеш аны кызматтан кетирүүгө толук укуктуу.